баарыбыздын жүрөгүбүздөгү сезим менен байкагансыздар. Жакшы алгы сөздөр менен балдардын үнүнөн таануу темасында сөз болгон. Бүгүн анда эмесе биз сабагыбызды ошо оюн менен баштап алалы. Мен анын психологиялык жактан да тарбиялоо шарт. Биз ушул баланы мектеп шартына кантип көндүрөбүз? Өз алдынчалыкка кантип үйрөтүүгө болот? Мына көңүлүбүздү бурабыз. Biz sizler айтып өтпедиңиздерби? Өп жыттап койготуш керектер. Албетте, балаңыздарды өп жыттап койготуңуздар. Эртең туруп эле жулкулдатып эле турсак бар деп, кээ бир ата-энелер болушу мүмкүн. Андай болууга аракет кылабыз. Баланы ойготкондо жакшы сөзүңүздөрдү арнаңыздар, мээриңиздерди төгүңүздөр, өп жыттаңыздар. Балам тура ой, сабагыңа бара кой десеңиздер, ошондо бала мектепке жакшы маанай менен келет экен. Ар дайым эркелеткен сөздөрдү айтып туруңуздар. Жеген тамагына да көңүл буруңуздар. Ар дайым. Эч убакта баланы мектепке эч убакта ачкарын жибербеңиздер. Баланы эрте ойготуңуздар, өзүнүн жаккан тамагын жасап бериңиздер. Мына ошондо бала мектепке эң сонун келет дагы сабакка жакшы катышат. Булар бала турганда кээ бала эртең туруп кол ичет, жанагындай чипсы, кирешкилерди берүүгө аракет кылыңыздар. Аны бербесеңиздер, сиздер ден соолугуна зыян келип калышы мүмкүн экен. Ошондуктан жеген тамагына дагы көңүл бөлүңүздөр. Баланы мектепке кечиктирбеңиздер. Бала ата-энеден үлгү алат экен. Дайыма кечиктирбей, сен барып кыймылдасаң, кечикмек эмессиң деген ушундай балдарга обойлук сөздүн да кереги жок экен. Ага ата-эне күнөөлүү да. Ата-эне эртең тургузуп, ата-эне жөнөтпөсө, ага ким күнөөлүү болот? Ата-энелер көмөк көрсөтпөсөңүздөр, биз өзүбүз күнөөлүү болобуз. Ошондуктан баланы өз убагында тургузуп, эч убакта кечиктирбөөгө үйрөтүңүздөр. Бала так болуш керек. Жылуу узатып, жылуу тосуп алыңыз. Мектепке жеткенде сен тентек кыласың, сабак отурганда бытылдаба, жаман сүйлөбө, бейбаш кылба деп үйдөн тыйып жиберсеңиздер, балдар класска келгенде баягы апасынын айтканы менен отура бериши мүмкүн. Ошондуктан сиздер сабакка жөнөткөндө жылуу сөзүңүздөрдү айтып, эжене мындай мамиле кыл, балдарыңа жолдошторуңа мындай мамиле кыл деп, сиздер үйдөн көп мотивация берсеңиздер, бала мектепке келгенде шадырандап, балаңыздар сонун жүрөт кечке чейин, сабак бүткөнгө чейин. Ошондуктан мүмкүн болушунча көңүлүн жагымдуу нерселерге бурганга аракеттениңиздер. Катасын көрсөңүз, шылдыңдабаңыз, күлбөңүздөр. Балада, ар бир балада ката болот. Баланы катасын көрсөңүздөр, кайра тескеринче өзүн алып келип, кана катаңды тапчы деп, баланын өзүнө ката таптырсаңыздар, ошондо гана бала өзүнүн катасын тап, экинчи ал өзүнүн катасын жасабууга аракет кылат. Кайра балага сиздер көмөк көрсөтүп бериңиздер. Көмөк көрсөтүңүздөр. Өз алдынчалыкка үйрөтүңүздөр. Баланы өз алдынчалыкка үйрөтсөңүздөр, мисалы үчүн эртең менен өп жытап, жакшы маанайда тургузсаңыздар, бала өзү эле кийинип алат. Өзү кийинет. Сабак окуганда баланы мактап эле койсоңуздар, бала баягы бала расписанияны өзү окуп калды, өзү расписаниясын салат. Азыр бала жазганды билип калды, өзү аткарат. Сиздер үстүртөн эле көмөкчү болуп турсаңыздар, бала өзү жасасын бардык нерсени. Өз алдынчалыкка көндүрүңүз. Илимдерге катыштырыңыздар. Мына биздин мектепте кайсы илимдер иштеrini билесиздер, кыздарыбыз бийге катышат. Комуз кружогуна Кудай буйрса 2-чи класстан катышабыз деп аракет кылып атабыз, анда катыштырыңыздар. Англис тил кружогу бар, орус тил кружогу бар. Мына ушул илимдердин бардыгына сиздер көмөкчү болуп катыштырыңыздар. Азыр жакында менталдык арифметика келди, Кудай буйрса катышам деген окуучуларыбыз бар. Мына бирок 1-чи класстын окуучусун 1 же 2 гана илимге катыштырыш керек. Рахмат ата-энелер сиздерге. Мынакей сиздер айтып өткөндөй, биз сиздер балдарды сугарып, кандырып турсаңыздар, мынакей Гапыр агайыбыз айтканда, эгер ата менен эне бири-бирине мээримдүү болсо, ошол үйдө балдар гүлдөй ачылат. Гүлдөй чачылат балдарыбыз. Мынакей сиздер ошо балдарды эле
мисалы кантип турсаңыздар мына балдар үчүн гүлдей ачылат экен. Тим Селдин агабыз айткандай, ар бир мугалим ата-эне боло бербейт экен. А бирок ар бир ата-эне мугалим болуш керек. Мына могул жерден алып кеткен нерсени үйдөн жасаш керек. Мугалим болуңуздар жылдан ары. Мен ошентип бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап жатып, ушуну ата-энелерге арнамакмын. Өмүрдүн доорун сүргүлө, дайыма жайнап күлгүлө. Бир келген кымбат өмүрдө ата-энелерим аман жүргүлө деп каалайм. Адил класс жетекчисинин сабактар боюнча өзүмдүкү окуучу сырдаш китеби деп ата-энелерде китеп конкурсун уюштуруп ошондо өтүлгөн. А бул болсо ата-эне мектебибизде балдарда болот келечек деп дагы өтүлгөн. Ошондой эле атам апам үчөөбүз Дениса юбилейбизден 2 жолу өттүк. Андан тышкары жомоксуга өткөн балалыктар чоң апалар келип, жомок окуп турушат. Бул меники. Ар бир класс жетекчи өзү өткөн сүрөттөр менен чагылдырып иш бар экен, ушул сүрөттөр аркылуу эле билип койсок болот экен. Монтип QR коддорду чыгарып койгонбуз, ата-энеге түшүндүрдүк. Ушул боюнча дагы маалымат алып турушат. Ушул залда ата-эне